Салам көрөрман. Бүгүн биз сиздерге бажы кызматындагы көңүл жылыткан ыкчам жылыштар тууралуу айтып беребиз. Бажы кызматы 2023 жылдын 1-кварталына койгон планды ашыгы менен аткарып, 20 миллиард 700 миллион сом чогултту. Быйыл 1-кварталдын чогулткан эле каражаты айрым мезгилдердин жылдап чогулткан каражатына жакындайт. 2015 жылдан берки бажы кирешелеринин жылдык көрсөткүчтөрү. 2015 жылы 32 миллиард сом, 2016 жылы 29,3 миллиард сом, 2017 жылы 34,2 миллиард сом, 2018 жылы 39,8 миллиард сом, 2019 жылы 43,3 миллиард сом, 2020 жылы 28,9 миллиард сом, 2021 жылы 46,9 миллиард сом, 2022 жылы 74,3 миллиард сом. 2015 жылдан берки 1-кварталда бажыдан чогулган кирешенин көрсөткүчтөрү. 2015 жыл 7,6 миллиард сом, 2016 жыл 5,8 миллиард сом. 2017 жылы 6,3 миллиард сом, 2018 жылы 9,4 миллиард сом, 2019 жылы 8,5 миллиард сом, 2020 жылы 5,8 миллиард сом, 2021 жылы 8,4 миллиард сом, 2022 жылы 14,2 миллиард сом болсо, 2023 жылы бул көрсөткүч 2 эсе жогорулаган, тагыраагы 20,7 миллиард сомго жетти. Мурда жылдап чогулткан кирешенин көлөмүндөй акчаны бажы кызматы быйыл 1 кварталда эле чогултуп койду. Сонун бекен, Кыргызстанда өсүүлөр албетте муну менен эле чектелбейт. Жакшы жаңылыктарды сиздер менен бөлүшүп турмакчыбыз. Кызматыңыздарда мен Салбат Эркетаева болдум. Көрүшкөнчө.